Баке, аккумулятор жоғалтқандар, аккумулятор çıktı. Аккумулятор ұрдағанда. Шунча азындығын ұрдаған. Мен ұрдаған. Стамбул аэропортуна авариялык абалда конгон учак. Жүк ташуучу учак Стамбулдун аэропортуна алдыңкы шассиси жок конду. Ал өз убагында чыккан эмес, учак учуп кону тилкесине мурдун чуккан, бирок жабыркаган болгон эмес, деп айтылат маалыматта Түркия газетасы. Алынган маалыматка караганда Парижден Стамбулга учуп бара жаткан FedEx Airlines компаниясына таандык Boeing 763 жүк ташуучу учагынын шассисинде мүчүлүштүк пайда болгондо учкуч Стамбул аэропортунун башкаруу мунарасы менен байланышып, фюзеляжга канууга уруксат сураган. Андан соң аэропортко конуу үчүн керектүү чаралар көрүлүп, учуу тилкесине аэропорттун куткаруу жана өрткө каршы топтору жөнөтүлдү. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. УКМК Ширекти кармады. Ош шаарында 29 апрелде криминалдык чөйрөдө Ширек кайманаты менен белгилүү болгон эл аралык Банги тоонун эзери кармалганын УКМКнын басма сөз кызматы 8 майда билдирди. Атайын кызматтардын маалыматы боюнча жаран Баңгизат менен камсыз кылуунун эл аралык каналын уюштурган жана Ош облустунун негизги Банги аткечилеринин бири. Ал Банги агынын басымдуу бөлүгүн көзөмөлдөп, уюшкан кылмыштуу топтордун жетекчилеринин кол алдында иштегенин УКМК белгилеген. Мындан тышкары жаран уюшкан кылмыштуу Банги тоонун лидери катары ички иштер министрлигинде каттоодо турат жана мурда соттолгон. Аны кармоо учурунда андан 1 килограммдан гашиш табылган. Кармалган адам УКМКнын СИЗОсуна киргизилди. Коопсуздук кызматы шектүүнүн аракетинен жапа чеккен же кандайдыр бир маалыматы барлар төмөнкү телефондорго чалууну суранат. 0312 66 04 75 0312 62 65 04. Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара кызматтары биргелешкен билдирүү жасады. Кыргызстандын Баткен облусу боюнча жана Тажикстандын Согди облусу боюнча чек ара өкүлчүлүктөрү күн мурун орун алган окуядан соң биргелешкен билдирүү жасады. Кыргызстандын чек ара кызматынан билдиришкендей, бүгүн Кыргызстандын Баткен облусу боюнча жана Тажикстандын Согди облусу боюнча күч жана укук коргоо түзүмдөрүнүн өкүлдөрүнүн, ошондой эле Кыргызстандын Баткен облусунун Лейлик районунун жана Тажикстандын Согди облусунун Жабар Расул районунун жетекчилеринин жолугушуусу өттү. Жолугушуу учурунда тараптар төмөнкү маселелерди талкуулашты. Тараптардын жарандары жана чек ара кызмети ортосунда чыккан чыр чатактын жалпы себептери, чек арага канатташ жашаган мал жайып жүргөн тургундардын жүрүм туруму, Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек ара тилкесинде мүмкүн болуучу чек ара чыр чатактарын болтурбоо маселелерин чечүү. Тараптар жумушчу жергиликтүү бийлик органдарынын деңгээлинде уюштурууну, эки республиканын чек арага канатташ райондорунун акимдери ортосунда багыттар боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү, эки мамлекеттин чек арага канатташ райондорунун калкы ортосунда жакшы коңшулук жана туугандык мамилени кармануу боюнча коюлган тапшырмаларды жүзөгө ашырууну макулдашышты. Тынчтык үчүн кан төккөндөрдү эч качан унутпайбыз. Садыр Жапаров элди жеңиш күнү менен куттуктады. 9 майдын маанисин зор экенин айткан президент улуу жеңиштин келишине Кыргызстан да өзгөчө салым кошконун белгиледи. Фашисттик баскынчыларга каршы улуу ата мекендик согуш бүткүл адамзаттын тагдырына таасир эткен тарыхый окуя. Кыргызстан бир тууган бордош элдердей эле 360 миңден ашуун уул кызын согушка аттандырган. Бул ошол эле кезде өлкөнүн ар бир 4-үнчү жашоочусу согушка кеткен деген сөз. Жеңиш биз үчүн оңойго турган жок. 100 миңдеген жарандарыбыз майдан талаасынан кайтпай калды. Улуу жеңишке жетүүдө кыргызстандыктардын салымы зор деп башыбызды бийик көтөрүп жүрөбүз, деди Жапаров. Ал жерге бизде тынчтыктын ыры жаңырып, молчулук, токчулук болуп, элибизде ынтымак ыры болуп, асманыбыз ар дайым ачык болушун каалаган.